Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн мына мен Жалал Абад автовокзалында турам. Бул эски СССР маалындагы автовокзал. Бул жака бир күндө миңдеген адам келет, миңдеген адам кетет. Келгенде биз, соответственно, бул жака аялдамага чыгыш керекпиз да. Эми бир аз басайлы, көрөйлү. Могул жерден чыгып кетип атканыбызда Бұл автовокзалдан чыгышы, бұл жерден маршруткалар чыгып кетет. Бұл жерде тротуар болуш керек. Илгери бар эле тротуар. Бар эле дүкөндөр, магазиндер. Бұл жерде тротуар менен келип, мындайга биз теги жактагы аялдамага өтүп кетет элек. Бұл жерде аялдама бар. Бир нече жылдан бери бирөө бул Стамбул кафесini менчиктештиргенби, башка кылганбы, жолду тосуп алган. Жөө жүргүнчүлөр бул жерден баса албайт. Жөө жүргүнчүлөр бул жактан чыгып, мындай автобус келеби, маршрутка келеби, мындай жол менен басыш керекпиз биз. Жол менен басып, мына ал жерде маршруткалар турат, өтөт, башка болот. Силер көрүп тургандай, бул менчиктештирилип кеткенби же ижарага берилгенби билбейбиз, мындай кылып тосуп алган. Ошол үчүн жөө жүргүнчүлөр мындай жол менен басабыз да. Мына могу чоң кыз кетип атат. Мисалы үчүн мындай болуп. Жол менен басыш керекпиз. Мындай басканда биз бул аялдамага келебиз. Биз азыр ушул жерден биз центрге кетебиз. Бул Стамбул кафесini же иштебейби билбейм, эмнегедир муниципалдык жерди тосуп алып, бул жерде тротуарды, бүгүнкү күндө тротуар жок. Бир нече жолу биз бул маселени көтөргөнбүз, кайрылганбыз, өкмөткө, муниципалдык жанагыларга бир дагы жооп алган жокпуз. Бүгүнкү күндө шу акыбал ушул. Же кафеси иштебейт, же жол ачылбайт, адамдарга ыңгайсыздык жаратат. Силердин оюңар кандай болот? Элге кайтарып бериш керекпи тротуарды, же ушул боюнча калыш керекпи? Бөлүшүп койсоңор оюңарды. Рахмат чоң.